Мен сіздерге сөз бердім елем, Құдай қаласа жаңа жылда айларыңарды 2 есе көтеріп берем деп. Мына Құдай қаласа жаңа жылдан баштап қолыңарға 16 000 алып келеңер, 31 000 сом аласыңар. Общий қанша төбеге? 300. Я. Бұл ошыншалығы? Я. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, қара топырақ мын о. Я. Мына шағыл ештен сол ғой, шамшы шағылдар бар екен. Я. Сүздігін қарап қой. Кетпен алып келгілі. Ташты алып қой. Шашпа, туғаным, шашпа. Туғаным, шашпа. Мұнаке. О, бисмиллахиррахманиррахим. Тегіздейін қарма. Бойы қанша шығады? 5 метр шыға ғой? Я. Бақтар жашатыш керек те, мұлар қара бір 70-80 жыл болғандарды. Бұларды аз алып қойсоқшы, некрасивый болып қалады да. Так, мұлар формовка болды да. Бұлар егілді бе? Шуда лунка қыласыңар да? Мұна соның болып тұр. Мұна барына жашарып қалды. Еме, мұна қарач. Барын шудып часын да? Азыр теге емен ішіне дағы. Паркты ішіне. Кем? Бабыр 5000 түп ап келесін. Түшіндің болым? 5000 түп жалам шудай еме ап кел 4-5 метрліктен. Сразу еге өребіз. Отырғызып, соным болып қалсын. Bir Navay Park'ta жашартып қойылы. Қандай туғаным? Туғаным қандай жақшы ма? Азамат, молодцы. Ишілгер болсын. Жаңы іш баштап отқанда сілерге айттым білем. Құдай қаласа, Құдайым бұйырса, техникаларын бардығы ескілігі жетіп қалыптыр. Техникаларын бардығын жаңылайыз деп сөз берген болчук. Жаллам мына eski zil, eski traktör, eski ГАЗ-52, ГАЗ-53, Урал машиналар бардығы eski техникалар бар болчу. Барын жаңыладық. Тура ма? Бардығын жаңыладық. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генералыбыз Камчай Кылычбаевич 500 миллион акча бөлүп бердиле. Шаар боюнча барына жаңы техникалар келди. 119 техника келди. Андан сырткары 60 техника спонсордун жардамы менен келди. Жалпы Ош шаарына 203 техника келди. Жаңы бардыгы масла. Бул биринчи. Экинчи имаратыңардын эскилиги аябай жеткен болчу. Мен айттым элем, Кудай кааласа имарат толук жаңылайбыз деп. Мына имарат толук жаңы болду. Даже биздин Ош шаарынын визитный карточкасы болуп калды да. Ошо Зеленкозду бүт тартып туруп, открытканын сыртына чыгасы боло турган здание болуп калды. Андай жакшынакай, андай заманбап, мындай дизайны жакшы, бизде имарат жок. Жаңы имараттардан. Бул толук бүттү. Эң главный ошо Зеленкоздун ачылышында айттым элем. Андан башка жанагы иш-чараларга барып жүргөндө чуркалуу барып эле мени токтотуп, Жемишбек Шерматович биздин айлыгыбыз качан көтөрүлөт? Көтөрүп берем дедиңиз эле деп айттыңыздар эле. Туурабы? Айтылган. Ошо жанагы Зеленкоздун имараты ачылып атканда мен силерге сөз бердим элем. Кудай кааласа жаңы жылда айларыңарды 2 есе көтөрүп берем деп. Мына Кудай кааласа жаңы жылдан баштап колуңарга 16 000 алып келеңер,
31 ming so'm olasыңар. Құда қаласа 2 есе көбөйдү. Андан сырткары кең сайда үй куруп атабыз силерге. Атайын ошо жерде МИП, бизде муниципалдык ипотекалык компаниябыз бар, мэрияныкы. Алдагы бир блок дом куруп атат, андан сырткары мамлекеттик ипотечный компания. ГИК тарабынан дагы 7 блок үй курулуп атат. Алдын дагы Кудай кааласа аракет кылам. Ана үй алып бергеничи аракет кылам. Эми ал жерде мындай да бизде мына МИПте жанагы бир силерге желательно силерге жанагы биринчи взносу жок болсо жакшы болот болчу да. Без первоначальный взноса. Анан калган эмелерди узартып беререк срогун. Акырын квартплатага азыр 15 миң, 20 миң төлөп отурсаңар да. Мен как раз биз мына Сомбек Алмашев менен, Азамат менен, башка жетекчилер менен силер кеңештик. Эгер силердин айлыгыңарды кете 30 миң тегере кылсак, 20 миң сомду силер квартирага төлөйсүңөр, квартплата. 10 миң сом мынабы жанагы эми азыраак, бирок эми күндүк тиричиликке жетет да. Ошону Кудай кааласа алса силерге бергенде 20 миң сомду силер ошол ипотечный домго чегересиңер. Калган 11 сом калганын өзүңөр күндүк расходуңарга иштетип турасыңар. Ошого атайын силерге үй да куруп атабыз. Эми барыңарга жетпейт го, жетишинче жана эми үйүңөр жок, өтө муктаж. Сомбек Алматович, Азамат, өтө муктаж үй бүлөгө беребиз. Түшүндүңөрбү? Все, давайте. Так что мына азыр эми Сомбек Алматович менен сүйлөшүп аттык элек. Биздин ушу Зеленхоздун балдары техника жок, корбоо эле жүрөт элек. Ар кимден техника сурап, экскаваторун берип туруп, погрузчигин берип туруп, өйдө өтөмө лопатканы берип туруп, кетменин берип туруп. Мына бар техника келди силерге, бардыгы массовый техникалар келди. Кудай кааласа только иштеш керек. Макулбу? Товарищи, можно один слово дать? А у нас мы арестовная компания, один мотор не хватает. Насос? Нет. Мотор не хватает, мотор. Болду. Эме, жанагы. Сделайте, пожалуйста. Желмаян. Болду, все. Мы лопата таскать будем. Все болду. 10 штук желмаян алып берем. Все болду. Все. 10 штук хватит? Нет, один штук хватит. Один? Все. Ну, остальные есть, арестовной компании нету. Все. Тогда 5 штук вам, 5 штук тазалыкка. 10 штук. Все, болду. Амин. Тынчтык, жакшылыктар болсун. Аллах балды. Все. Түшүндүмү? Балды. Все, балды.